Тиш биздин организмдеги ар дайым көңүл буруп, кам көрүп туруучу бөлүк. Ал эми кам көрүүнү түйүлдүк мезгилинен башташ керек. Анткени ошол учурда баланын ар бир органы калыптанган сыяктуу, тиштин өрчүүсү, сүт тиштердин баштапкы этаптары калыптанат. Балага канча айынан баштап тиш чыга баштайт? Анын өзгөчөлүктөрү жөнүндө дарыгер-стоматолог Минарам Ураимова айтып берди. Сүт тиштер негизинен 6 айынан баштап чыгат. Норма боюнчачы. Жаш балдарда 20 эле тиш болот, үстүңкү жаакта 10, ылдыйкы жаакта 10 тиш. Сүт тиштердин чоң постоянный туруктуу тиштерден айырмасы, булардын стенкалары более тонкий болот, ничке болот. Көрөндөрү, тамырлары кыска, каналдары широкий болгон үчүн бир процесс экинчи процесске тезирээк өтүп кетет да. Наристенин алгачкы тиштери чыга баштаган кезде бала үчүн да, эне үчүн да өтө түйшүктүү. Тиштин büйлөсү ооругандыктан бала күнү түнү тынчсызданып, шилекей агып, бир аз дене табы көтөрүлүп, колуна тийген нерсени тиштегилеп, кээде ичи өтүп, ыйлаак да болуп калат. Мындай учур 6 айдан 9 айга чейинки ымыркайларда кездешет. Ал учурда сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек. Тишинин кариес болбой, ушундай оорулар менен жабыркабаш үчүн биз профилактический иштерди аткарышыбыз керек, алдын алуу иштери. Алдын алуу иштери негизи энелер менен иштешибиз керек. Эгерде энесинин тиши соо болсо, ошол беременный маалында, боюнда бар кезде витаминдүү тамактарды жеп, кальцийлерди ичип, ушундай профилактический иштерди алдын алуу иштерин постоянно келип, көрүнүп турса, кийин сүт тиштери балдарынын тиштери жакшы чыгат. Адамдын өздүк гигиенасынын бир бөлүгү бул ооз көңдөйүн таза кармап, кам көрүү. Ал эми гигиенаны сактабагандыктан стоматит деген оору келип чыгат. Тагыраак айтканда, оозул оорусу. Жаш балдар стоматит оорусу менен көбүнчө 6 айынан жогору мезгилде 6 айдан өйдө болгондон оорушат да. Негизи стоматит болбош үчүн гигиенаны сакташ керек, тазалыкты сакташ керек. 6, 7, 8 айында балдар уже жөрмөлөп калат дагы, колундагы бирдемеси жерге түшүп кетет, ошону оозуна салат. Андан чоң балдар, мисалы үчүн 2 жаштан өйдө балдар стоматит менен ооруганын себеби азыр жвачкалар, конфеттерди, красителдер, химикаттар көп. Ошонун айынан дагы стоматит болушу мүмкүн. Стоматитти дарылоо аны пайда кылган себептерге карай жүргүзүлөт. Өз алдынча дарылап антибиотиктерди ичүүгө болбойт. Ал эми көптөр сүт тиштерди дарылоонун кереги жок деп ойлошот. Бул туура эмес. Сүт тиштерди да дарылоо керек. Дарыланбаган сүт тиштер ар дайымкы тиштерге таасирин тийгизет.